Эми азыркы күндө балдарды тарбиялоо деген терминди мен көбүрөөк колдонбой калдым. Себеби дегенде биз бүгүнкү күндө балдарды тарбиялоодон дагы көбүрөөк биз балдарды өнүктүрүшүбүз керек, ошол ички потенциалын ачышыбыз керек деп атпайбызбы жогоруда. Ошондуктан биз кайсы ыкма менен көбүрөөк балдарга таасир эте алабыз? Ошол өзүбүздүн канча жашта болсок дагы ата эне дайыма өзүнүн үстүнөн иштесе, ата эне балдарга карата гумандуу мамиле болсо, бири бирине карата үй бүлөдө жанагындай гармония болсо, ушунун өзү менин оюмча абдан балдарга таасир этүүнүн абдан бир жакшы ыкмасы да, жолу да, методу деп койсок болот да. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө жасап көрсөтүп, жашап көрсөтүп биз бүгүнкү күндө балдарга таасир эте алабыз. Деги эле кыздардын орду кандай болуш керек деген бүгүн эми бүгүнкү күндө ошол кыз бала болобу, эркек бала болобу, ошол кандай бир деңгээлде мындай тигиндей мындай чектөөнү болушу мүмкүн эмес да. Эң биринчи кезекте анын тандоосу, анын адамдыгы. Ошол биз ата эне катарында максималдуу түрдө ошол балдарыбыздын, кыздарыбыздын мүмкүнчүлүгүн толук ачканга, анын өзүн өзү тааныганга жардам беришибиз керек. Ушул чечим кабыл алуудагы өз алдынчалык, чыгармачылык, өзү кандай бир деңгээлде жоопкерчиликтүү ала билүү деген сапат ошол кыздарыбызда калыптаныш керек. Эгерде кыздарыбызда ошол калыптанбаса, биздин ата энелигибизди толук кандуу кандай бир деңгээлде жасаган жокпуз. Аларды толук кандуу өнүктүргөн жокпуз дегенди билдирет да. Ошондуктан кыздын орду бүгүнкү күндө ошол өзү кандай десе, кандай тандаса өзүнүн жашоосуна, тандоосуна ылайык болот да. Кыз баланы мисалы үчүн эгерде ата эне ошол тиги же бул кесип тандоосунда мындай тиги болбойт, бул болбойт деп чектөөлөр коюп атса, демек ошол баланын толук кандуу өнүкпөгөндүгүнүн, чечимди өзү кабыл албагандыгын, ата энесине кандай бир деңгээлде мындай көз каранды экендигин көргөзөт да. Ошондуктан азыркы заманда бала өзү менен кеңешип, ошол үйрөнгөн, өздөштүргөн, өзүн тааныган багыттарга ылайык ар бир бала өзүнүн тандоосун кыла алышы керек да. Бул абдан зарыл нерсе.